кайсы эл коркутса зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген. Май хатас край дегенде эле чыгып кетип атат. Мен ойлойм ал туура эмес. Мисалы эркектерди эми анын өзүнүн намысына коюш керек. Кыз бала кандай болуш керек, кыз бала бар үйдө кыл жатпайт деп. Ошол алып барган эркектерде деле айып бар. Кыргызстанда акыркы 10 күн ичинде эле 3 ымыркай таштандыга ыргытылды. Бул жагдайга күнөөлүү деп табылып, бир гана энелердин камакка алынгандыгы сот тармактарга бир катар сындарга кабылды. Алардын айтымында bunday жагдарға кериптер кылган ымыркайлардын атасын дагы жоопко биргеликте тартуу керектиги сунушталды. Биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынан бул жагдайга кантип алдын алуу керек, деги эле мындай жагдайда кандай чаралар көрүлүшү керек, ошол тууралуу алардын пикирин сурап көрмөкчүбүз. Бул боюнча негизи комплекстүү жумуш алып барыш керек деп ойлойм. Биринчи кезекте бул ошол болтурбоо максатында болуп кеткенден кийин эмес, ошол болтурбоо максатында профилактикалык жумуштарды мектептен баштап университеттерде сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Анын эч уяты жок, аны сөзсүз түрдө мындай катуу ийретке алып жүргүзүш керек. Биз көргөн көрүнүш бул ошол аборт кылбай коюп, кийин өтүп кеткен сроктон кийин төрөп, анан бул мага кереги жок эле деп ыргытылып аткан нерсе да. Негизинен жалпысынан карап көрсөк, статистиканы деле азыр сурап атабыз, алдырып атабыз. Өтө көп окуялар бар экен. Демек, бул менен комплекстүү түрдө бир күрөшүү бул замандын талабы болуп калды. Биз баштадык процессти. 5-6 депутат менен азыр анализ жүргүзүп атабыз. Эми бир азырынча мындай бир аз мыйзам толук даяр эмес, бирок мындай айтканда профилактикадан башка дагы ошол аборт маселесин да биротоло алып кетели деп атабыз. Көрсө өтө көп ар айыл жерлерде медицинасын камсыз болгон, болбогон, лицензиясы бар, болбогон жерлерде эле бул нерсе кылына берет экен да. Тилекке каршы айрым учурларда, айрым эмес, тилекке каршы көпчүлүк учурларда ошол арасында бүт студент кыздар экен. Биз айтып атабыз, келиңиздер, ошол студент болгонго чейин, бүткөнгө чейин, ошол окуусун бүткөнгө чейин, 22 жашка чейин, эгерде кантсыр бир ушундай бир нерсеге бара турган болсо, сөзсүз ата-энесинин уруксаты менен барсын. Ата-энесинин уруксаты жок болгондо анда болбой тургандай бир катуу иш-чараны, катуу жазаны көрөлү деп атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы жоопкерчилик. Жоопкерчилик ата-эненики баягы бул жагынан болсо, экинчи жагы жана ошол баланын жана атанын деп коелучу, ошо ал жактын дагы жоопкерчилигин сөзсүз карашыбыз керек болуп калды. Анткени ал бардыгын кылып коюп, анан аягында май хатас край дегенде эле чыгып кетип атат. Мен ойлойм ал туура эмес. Сөзсүз түрдө ошо эркектердин дагы жоопкерчилигин карай деген бир мыйзам жазып атабыз. Азырынча бир аз эртерээк кантип жазабыз, бирок азыр ойлонуштуруп атабыз. Бул проблеманы чечиш керек деп түйүнүнө келди деп айтат элек. Ушул жагдайга күбө болгон баягы сот тармакта пикирин билдирген жарандардын басымдуу бөлүгү мектеп курагынан эле сексуалдык сабаттуулук тууралуу билим берүү керек деп атат. Сиздин пикир? Эми кийинки чоң класстардан баштап айтып кеткендей эле бергенге учур келип калды деп ойлойм да. Анткени уятым бир жагынан болсо, бирок экинчи жагынан буну айтпаса, буну кылба деп болбойт дебесе, тилекке каршы ошол 10-класстан, 11-класстан баштап эле уже ар кандай бир туура эмес жолдорго барып аткан көздөшүп атат да. Ошондуктан ошол университеттин өзүндө жана мектептин үстүнкү класстардан баштап, чоң класстардан баштап сөзсүз түрдө ушул түшүнүк маселесин, профилактика маселесин киргизүү абзел экенин билинип калды. Дагы бир жагдай ушул себептен улам бала асырап алуу мыйзамын жөнөкөйлөтүш керек, же болбосо өзгөртүү киргизиш керек деген да пикирлер айтылып атат да. Бул жаатта оюңуз кандай? Эми комплекстүү караш керек, жана айткандай эле бир эле мыйзамды эмес, бир эле жоопкерчиликти эмес, бир эле жазаны эмес, баштан баштап эмне үчүн пайда болгонун, кантип болуп атканын, аягы, последствиясын баардыгын комплекстүү алып кетиш керек. Сиз айткан мыйзамга дагы өзгөртүү киргизиш керек экен. Бар экен, ал жерде да каралып турган пункттар бар экен, карап өзгөртүү киргизели деп турабыз жакын караларда. Ооба, эми чындыгында акыркы күндөрү ушундай окуяларга күбө болуп атабыз. Бул эми негизинен өкүнүчтүү. Мен ойлойм, бул кайсы бир деңгээлде бул билингени гана болсо керек деп ойлойм. Андан башка деле, мисалы көмүскөдө билинбей калган деле канча мындай жагдайлар болуп атат. Буга менин көз карашым биринчи кезекте жашы жете элек же болбосо жашы жеткенде дагы, мисалы кыз баланы үй бүлөдөн турмушка узатканга чейин кайсы бир деңгээлде ата-эне дагы тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Ата-энеси дагы жоопкер болуш керек. И ошондой эле эми бул жерде мисалы конкреттүү түрдө ал ошол жумушка барган мисалы эркектерди эми анын өзүнүн намысына коюш керек деп ойлойм. Өзүнүн намысына эле коюп коюш керек, жоопкерчиликке тартуунун зарылчылыгы жок.
эгерде эмнеге болбосун сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыш керек, эгерде кылган кылмышы же болбосо кылган иши далилденген болсо. Эми анын үчүн мындай конкреттүү фактылар керек да. Ал үчүн алдын ала ошол жаңы төрөгөн эне дагы, ошо Ымыркайдын энеси дагы өзү тиешелүү көргөзмөлөрдү бериш керек. Тиешелүү жактарга кайрылууларды жолдоп, арыздарды бере турган болсо, сөзсүз түрдө биздин укук коргоо органдары оң басым берсе керек деп ойлойм. Ушундай окуялардан кийин сот тармакта ушу жаш өспүрүм курактагы кезинде эле, мектеп кезинде эле сексуалдык сабаттуулук боюнча үйрөтүү керек, ушундай билим керек деген сунуштар айтылды да. Сиздин пикир кандай? Мен ал пикирге кошулам. Бул эми адамдын өзүнүн биологиясы. Сөзсүз түрдө мектеп программасынан баштап бул не только университет, керек болсо бир 7-чи, уже 8-чи класска жеткизбей эле биз деле окуганбызды. Биздин убакта мисалы ошол эле биология, зоология деген сабактар бар. Азыр мен ойлойм, менин билишимче азыркы күндө деле сабактар бар. Мисалы ошол эле мына частный мектептерде мен ушул темада кызыгып көрдүм. Сайнс деген сабагы бар. Ошол сабактын алкагында толук кандуу түшүндүрмө бериш керек. Себеби эми уже балакатка жеткенден кийин ар бир окуучу дейбизби, ар бир жаш өспүрүм дейбизби, толук кандуу сабат болуш керек. Азыр 21 кылым канчалык деңгээлде ачык болуп, ошол эле мисалы эне кызы менен, ата уулу менен ачык сүйлөшүп, ачык диалог кылып түшүндүрө турган болсо, андай бул акыркы күндөгүгө окшогон окуялар кыскарышы мүмкүн деп ойлойм. Балким бул жагдайда ата-энелердин өздөрүнө дагы ушундай билим бериши керектир, балдарыңарга ошолорду үйрөткүлөө деген сыяктуу. Эми Себеби биздин менталитетте бул теманы туура эмес көрүшөт да, уят катары көрүшөт. Жок, бул нерсе ошол эле мисалы мына шариятта деле айтылат. Менин билишимче бул ата-энеден мурда мектептерде мисалы окуучуларга азыркы күндө мисалы керектүү психологдорду, керектүү адистерди алып барып туруп сунуш бере турган болсо, алар өзү кайсы бир деңгээлде тарбиялык сааттарды бере турган болсо, ошол пока жетиштүү го дейм. Себеби биздин азыр эми мамлекетте ата-энелерди кайрадан окутууга мисалы бир аз мүмкүнчүлүк болбой калса керек деп мен ойлойм. Бирок ата-эне эми убагында окуганда, мисалы биз деле жаш болгондо окуганбыз. Ар бир ата-эне өзүнүн жаштайындагы алган билиминин деңгээлинин негизинде үй бүлөдө тарбия бериш керек. Аны мен бул нерсеге менин көз карашым тарбия талим бериш керек. Бизде эми буга чейин кыз бала кандай болуш керек? Ошол талим тарбияны мектепке киргизсе болобу? Сексуалдык сабаттуулук тууралуу. Жок, аны мен бул нерсеге мен ойлонгон да жок экенмин, мен каршымын да. Негизи бизде ата бабабыздан калган талим тарбияны буга чейин ыйман сабагын дегенбиз го. Мына ушуларды киргизсек мектебибизге ошо туура болот да. Биз ошондуктан кыз бала кандай болуш керек, кыз бала бар үйдө кыл жатпайт деп. Тарбия үйдөн эле башталыш керек. Эң биринчи сөзсүз түрдө үйдөн башталыш керек. Бир топ деген эми жанагы бүгүнкү күнү таштандыга ташталган кыздарыбыз боюнча болуп аткандагы көпчүлүгүн ошо ата-энесинин көзөмөлүндө калбаган, каралбай калган, же болбосо ата-энеси акча табуу үчүн мигрант болуп, миграцияда жүрүп калгандар болушу мүмкүн. Бир мындай ар бир нерсе үйдөн башталыш керек. Үйдө тарбия талим болуш керек сөзсүз түрдө. Анан өзүбүздүн мектепте ошонун уландысы болуш керекпи? Мектепте сөзсүз болуш керек, иман сабагы болуш керек да. Биздин жанагы талим тарбия сабактарын болуп, иман сабагы болсо, кыска кийген болбойт. Адеп сабагы бар да. Адеп сабагы, узун кийиш керек, кыска болбош керек, мындай жакшы жүрүш керек деген сабакта сөзсүз түрдө болуш керек да. Ошондуктан бул нерсени заман талабы ыйман сабагын сөзсүз түрдө киргизип, талим тарбияны
мектептен да бериш керек, бирок ата эне үйдөн башталат да баардык нерсе. Ушу акыл айтканга эле кыйын болуп кеттик, сындаганга эле кыйын болуп кеттик. Эми ал кыздарды айыптап атабыз, ошол алып барган эркектерде деле айып бар. Чын айтканда бул коомдогу бир моралдык жүрүм турум. Эми бизде кыргыз жөнөкөй эле айтып коет, бузулуунун маселеси да. Эми кызга 40 үйдөн тыюу деген менен эркекке деле азыр мындай баш көз боло турган, акыл айта турган адамдар керек болуп калды. Мен бирдекени айткым келип атат. Ким эгер аял затына кыянат кылса, анын да кызы болот. Анын да эжеси бар, карындашы бар, кайтар дүйнө деген бар. Ошону ойлонуш керек да. Анан болочоктогу энеге бейиш энелердин таманасына деген бар, эркектердин чокусуна деген сөз жок. Анан ошолор ушундай кыянаттык болсо акыбети болушу болуп атат. Анан экинчиден мен бир билейин дедим эле, ошол кыздар балким жаш жетелектер болуп калабы. Мурда 18 жашка чейинкилер турмушка чыкса мындай маани бербейт элек да. Азыр эми Аида Салянова демилге көтөрүп мыйзам кабыл алып койгон, алдырып койгон жана 18 жашка чейин 1 ай калганда чыгып кетсе дагы ата энесин сотко сүйрөп 2 жыл 3 жыл кыйнап атпайбы. Ошондойлор болуп калса, камалып кетпейли деп макулдашып да кылышы мүмкүн. Сен баланы таштап кое бер, кийин сага үйлөнөм, азыр ушундай тигиндей депчи. Көп жактары бар. Анан талим тарбия маселеси, кантип жакшы эне болуш керек, жакшы жубай болуш керек, жакшы күйөө болуш керек, үй бүлөлүк жоопкерчилик деген деле бир талим тарбия керек болуп калды. Чын айтайынбы, мурда аталар, апалар бул багытта кичине багыт берет эле. Азыр атанын ордун телефон ээлеп калды, апанын ордун сотко ээлеп калды. Балдар ошак менен эле чоңоюп атат. Анан талим тарбия багыт берүү деген маселе бизде азыр такыр эле аткарылып баратат. Бул тез кайталанган, 1 айга жетпеген убакта ушундай 3 ымыркайдын көчөгө ташталышы бул коомдун оорусу. Бул коомдогу болгон эң бир көйгөйлүү маселенин айсберги да. Бул үстө эле мунун түгүндө аябай чоң бир маселелер жатат. Мен эң биринчиден эле бизде ошол кыздарды эле айыптабастан, ошол кыздар жашаган коомду, ошол кыздарды ушул акыбалга алып келген биздин өзүбүздүн эркектерибизди күнөөлөшүбүз керек. Жанагы эң жакшы кыргызда сөз бар. Кайсы эл кор тутса зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген. Бул биздин аялдарыбыз айласыздан, кыздарыбыз айласыздан ошол абалга барды. Мен эне катарында айтам, эч ким өзүнүн баласын эч качан таштагысы келбейт. Ону 10 жолу, 100 жолу ойлонуп, толгонуп, айласы кеткенде кылган иш да бул. Мына ошондуктан бул жерде бир эле кыздарды күнөөлөштүн кереги жок. Аларда мен даже айтам, аларда күнөө жок. Биз күнөөлүүбүз буга, коом күнөөлүү. Ушул жерде жүргөн биздин эркектер күнөөлүү. Себеби ошондой акыбалга алып барган эркектер өздөрү туруп эле бүт эмени мойнуна алып, өздөрү эркекче келип эле мойнуна алыш керек эле. Жок, азыр бекинип жатышат. Ошондуктан бул биздин коомдогу эң орчундуу бир көйгөйлүү маселени алдыга алып чыкты десек болот. Бул жерде эң биринчиден үй бүлө институтунун биздин акыркы мезгилдерде такыр көз жазымда келип калып кеткен үй бүлө институту, үйдөн тарбия берилбей калгандыгы, үйдөн балдарыбызга, кыздарыбызга ыймандуулукка тарбиялаган, ушул кыздарды кыр жерден тыюу дейт. Ошол тыйып үйрөткөн биздин када салтыбыз, илгерки нарк насилибиз калып кетти. Мына ошол биздин күнөөбүз, биздин муун. Биз жаш муунду күнөөлөп атабыз, бирок жаш муунду көчөгө чыгарып, миграциянын ушундай бир жашоодогу кыйынчылыктардын айынан ошолорго тарбия бере албай калдык. Мына бала бакчада, мектепте тарбия бере албай калгандын мына результаты азыр натыйжасы ушулар болуп атат. Мектепке ошол сексуалдык сабаттуулук боюнча билимдин киргизилиши тууралуу сунуш пикирлерге көз карашыңыз? Эми муну өтө аяр мамиле, өтө бизде мындай сезимтал эме да бул темалар. Ошо жанагы диндик мамиле, ушу сексуалдык мамиле өтө сезимтал мамилелер. Муну специалисттер, ошол именно ошол тармакта эметкен психологдор, ушу тарбиячылар жакшылап кыздарга да балдарга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мектептерде муну кайра куруу мезгилинде бизде тарбия бөлүмдөр болчу эле, тарбия бөлүмү завучтар болчу эле. Отдельный мынандай эме тарбия иштерин жүргүзө турган. Мына ошолор жоюлуп кеткен. Жоюлуп только эме билим берүү гана эмеси калганда,
бизде тарбия болбосо мына билим канчалык өркүндөгөнү менен тарбия аркага тартып кетип атпайбы? Коомубузда кандай резонанстуу мындай бир жат көрүнүштөр болуп атат. Мына ушулардын баардыгы тарбиянын биз акыркы мезгилдерде тарбияга такыр көңүл бөлбөй калгандыгыбыздан болуп атат. Ошон үчүн эне баласын түшүнбөй калды, кызын түшүнбөй калды. Кызы менен эмеси ата энесине моюн бербей калды да.